Чүй райондук ооруканасында бейтап реаниматолог дарыгерге кол салды. Бул учур тартылган видео соц түйүндөргө жарыяланды. Маалым болгондой, бейтап аталган медициналык жайга алкоголдук уулануу диагнозу менен жеткирилген. Бир нече сааттан кийин ал эсине келип ооруканадан кетүүнү чечкен. Бирок медиктер аны кое бербей, туугандарынын келишин күтүшү керектигин айтышкан. Өз кезегинде бул бейтаптын дарыгерге кол салуусуна себеп болгон. Эгер алкоголдук уулануу диагнозу коюлса же бейтап бизге оор абалда түшсө, аны үйүнө жалгыз кое бере албайбыз. Кимдир бирөө аны үйүнө аман-эсен жеткирем деп жоопкерчилик алышы керек. Аны жакындарын күтүп турууга күндүрүүгө аракет кылдым. Ал сен кимсиң деп сурады. Дарыгермин десем, эмне мага кыйкырасың деп мени ургулай баштады. Мед кызматкер милицияга арыз менен кайрылган. Бул факты боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, экспертизалар дайындалды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы шектүү кармалып, милицияга жеткирилгенин билдирди. Бул бейтаптар дарыгерлерге кол салган алгачкы учур эмес. Буга чейин парламент депутаттары тез жардам кызматынын өкүлдөрүнө, дарыгерлерге, өрт өчүрүүчүлөргө, милиция кызматкерлерине жана сот аткаруучуларына кол салгандарды жазалоону сунушташкан. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитети медиктерге кол салуу үчүн жазаны күчөтүүгө багытталган 2 мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган.